وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma rivayet kılgan бұл hadisinde напсиңердин каалоосу мен алып келген нерсеге ээрчимейин ыйманыңар толук болбойт деди. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бұл hadisinde биздин ыйманыбыз толук болуу үчүн напсинин каалоосуна ээрчүүдөн кайтарып өзүнүн сүннөтүнө ээрчүүгө буйруду. Бул дегени эгерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир буйрук же болбосо бир сүннөт амал келе турган болсо, мусулман адам өзүнүн ошол Пайгамбарыбыздан келген сүннөткө каршы келип турган напсисинин каалоосуна ээрчибестен ошол Пайгамбарыбыздан келген сүннөткө ээрчүүсү керек. Ошол Пайгамбарыбыздан келген сүннөттү кармануусу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисинде бизди мына ушул нерсеге буйруду. Эгерде мусулман адам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү келип турган учурда ал сүннөткө амал кылбастан, ал сүннөттү карманбастан, өзүнүн напсисинин каалоосуна же болбосо башка бирөөнүн напсисинин каалоосуна ээрчий турган болсо, анда Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн четтей баштайт. Аллах субханаху ва таала өзүнүн пайгамбары Дауд алейхиссаламды адилеттүүлүк менен өкүм чыгарууга буйруп, андан кийин напсинин каалоосуна ээрчүүдөн кайтарып, «Вала таттаби'ил хава фаюдиллака ан сабилилlah» адилеттүүлүк менен өкүм чыгарууга буйруп туруп, андан кийин напсинин каалоосуна ээрчибегин Аллахтын жолунан адаштырып жиберет деди. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, мусулман Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө бекем болуусу керек. Мусулман адам үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай артык болгон болсо, анын сөзү дагы, сүннөтү дагы дал ошондой артык болуу керек.